Түзгөн презентацияны кантип видеого айландырабыз? Биз презентация түрүндө эмес, ушул түзгөн презентациябызды видеого айландыруу керек. Презентацияны даярдап атканда сөзсүз түрдө төмөн жакка заметка жазып коюш керек, себеби азыр биз иштей турган сайт ушул заметкадагы сөздөрдү окуп берет. Ошондой эле музыкасын кошуп, бизге ушул даярдалган презентацияны MP4ге айландырып берет. Ал үчүн биз Google Chrome'го кирип, адрестик жолчого video.puppet деп жазабыз. Латын тамгалары менен video.puppet деп жазабыз. Алгач бул сайтка катталуу керек. Сайттын башкы бетине киребиз. Официалдуу сайтка. Катталуу үчүн бул жерден sign up дегенди басабыз. Катталуу эң эле жөнөкөй. Бул жерден Google аркылуу катталсаңыз болот. Google'ды тандап, сиздин өзүңүздүн аккаунтуңузду тандап коесуз. Ошол менен катталуу аяктайт. Биз катталдык. Эми жаңы видео жасаш үчүн биз презентацияны видеого айландыруу үчүн бул жерде create a new video деген презентацияны видеого айландыруу дегенге киребиз. Бул жерден файлды тандоо. Сиз өзүңүздүн даярдалган презентацияны жүктөйсүз. Бул жерде орусча, англисче жана башка тилдерде даярдап берет видеону. Кыргыз тилинде жок. Бул жерден ушул 100% болгонго чейин күтөбүз. Конвертация жасап атат. Бизде мына 26 слайдтын 20сын импорттоп бүттү. Ушул 100% болгондо бардык слайддарды импорттоп бүтөт. Слайдыбызды импорттолуп бүттү. Бул жерден эми биз видео түрүндө көрүү үчүн биринчиде турган терезени ачабыз. Бул жерден create the video дегенди бассаңыз, бул англис тилиндеги дароо эле англис тилинде даярдап коет. Биз өзүбүз тилди тандоо үчүн бул жерде edit setting дегенге киребиз. Сайызга тийбейбиз. Бул жерден тилди алмаштырабыз. Биз бул жерден орус тилин тандайбыз. Презентациябыздагы орусча даярдалган болуш керек. Бул жерден звукту тандайбыз, үндү 4 түрдүү. 2 аял кишинин, 2 эркек кишинин үнү коштойт, биз тандайбыз. Андан кийин үнүнө жана видеонун форматына тийишпейбиз. Төмөн жактан музыканы тандап койсоңуздар болот. Же биз музыка койсоңуздар болот. Анан бул жерден субтитрди колдонууну сунуштабайм, себеби бул субтитрди колдонгондо видеоңуздун жалпы бетине жазуу чыгып калышы мүмкүн. Андан кийин create video. Бул жерден кадам артынан кадам 4 кадамды басып өтүп, ушул биздин азыркы даярдалган презентациябыз видеого MP4 форматка алмашат. Ушул кадамдар толук толгонго чейин бир аз күтүп турабыз. Андан кийин даярдалган видеону компьютерибизге көчүрүп алсак болот. Даяр болду. Көчүрүп алуу үчүн бул жердеги көчүрүп алуу дегенди download'ты басабыз. Бул жерде ошол биз даярдаган видео MP4 форматта көчүп атат. Бул видеону биз компьютерди загрузки деген папкадан. Биздин даярдаган видеолорубуз загрузки папкасына түшөт. Азыр биздин видеобуз көчүп атат. Мен кыргызчада видеону көчүрүп көрдүм эле, бирок туура эмес окуп калат экен. Азыр бул орусча видеону көрүп чыгабыз. Задание к объяснительному тексту учебника для самоконтроля. До селекторов по элементу, по классу, по ID, контекстный селектор. Селектор по элементу. Ошентип биздин
презентацияны видеого конвертация кыла алдык. Бул сайт VideoPuppet деп аталат.